Ассалаумалейкум, урматтуу багбандар. Бүгүн биз Тала подкастын баштадык. Бүгүн бизде конокто урматтуу агайыбыз, агроном консультант Толубай Жалилов агайыбыз, ошондой эле агроном консультант Руслан Бекназаров. Ошондой эле Бекболот подкасты мен алып барган Бекболот Ылан болмокчумун. Туугандар, бизде бүгүн жаңы сорттордун бири Royal Tiago деген гиластын алдында турабыз. Royal Tiago гиластары эрте бышчы сорттор, булардын өзгөчөлүктөрү, келечеги, бунун экспорту кандай болот? Буюрса, мына ушул суроолорго сиздерге кеңири жоопту алып беремин. Анда сөз башынан болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бул гилас эмне үчүн толу гилас деп аталып калды? Буну биз 2021-жылы Русландан алганбыз. Ошо 2021-жылдан бери таанышпыз да Руслан менен. Ошондо таанышканбыз да Руслан. Ошондо мен айткам Русланга, бизге дедим ушул эрте бышчу сорттордон алып келип берчи деген эдим. Алып келип берди. Ошондо тааныштык. Эрте бышчу сорт экендигин өзүнө чаңдаштырат экен. Кийин ушул чаңдашуу мөөнөтүдө абанын температурасы 11-15ке чейин болот экендигин өтө жакшы чаңдашат экен да. Өзүнө чаңдаштыруучу сортко кирет экен. Ушул жана суроо, бул эмне үчүн Royal Tiago'ну толу гиласты ушул баягы коңушлар, ушул баткендик туугандар муну толу гилас деп атап алышты да? Аталышынын себеби почти что Баткен областыга биринчилерден болуп туруп эрте бышчу сорт келди дагы. Ошон үчүн азыр бардык адамдар эле толу гилас дешип алды дагы. Биринчилерден болуп туруп Руслан алып келген эде мен эккенмин. Ошон үчүн эккен адамдын атына коюшуп алыптыр адамдар, ага да мен ыраазы элемин. Ошондон бери толу гилас дешет. Туугандар, кийинки суроо Русланга болсун. Руслан, бул эмне деген сорт жана кандай сорт, мунун келечеги? Ассаламу алейкум. Эмне үчүн бул сортту ушул зонага сунуштап жатасыңар? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Аты-жөнүм Руслан Бекназаров. Агроном консультантмын. Өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинде ушул айыл чарба факультетин аяктаганбыз. Негизи ал жакта биз ушул университетте ушул сорттор тууралуу аябай бир жакшы агайыбыз бар эле. Түрк агай ошол сорттор тууралуу жакшы окуткан. Эми кайсы сорт тегиш керек, эмне сорт тегиш керек деп биз дайым суроо берет элек. Ошондо айтат эле, кайсыл сорт болсо дагы, бирок жакшы карасаң, жакшы караш керек. Анан баягы базары туура болуш керек. Ошол бүт параметрлерин айткан болчу. Базары туура болуш керек, жакшы сорт болуш керек. Анан биринчи үчтө жакшы караш керек дейт эле. Анан климатка карап дагы ушул сорт тандоону ошол жактан үйрөндүк университеттен. Себеби бул жер деңиз деңгээлинен 500 метр бийиктикте жайгашып турат. Кыргызстандын эң ысык жери бул жер. Эң ысык жери. Ошонун негизинде бул Royal Tiago биз эгип аткан Прица өрүк сорттору дагы бул жакта эң биринчи бышат экен. Албетте мына бизде мына Россияда 80 канча миллиондук, Казакстанда дагы канча миллиондук базарлары пустой турат. Кыргызстан өзүнүн 7-8 миллиондук базары бар. Бирок эрте бышар нерсе көпчүлүк жерде жок болгон үчүн бул чыкканда алтынга тете болуп сатылып кете берет. Мындай климат эч жерде жок. Мисалы базарда бир күн эле роль ойноп атпайбы? Бир күн эрте чыккан башка ба, эртеси дагы башка ба болупчу. Ошон үчүн эрте бышкан нерсе дайым акча боло берет экен. Бул себеби Ошто, Жалал Абад, Баткендин башка жерлери же болбосо Бишкектин башка жерлеринде акча болбосо мындай бышпаган үчүн бул жакта бышып барып сатылып жакшы кымбат бага сатыла берет экен. Себеби товар аз, суроо талап дагы жогору да. Рахмат, Руслан. Толуя суроо сизге болсун. Royal Tiago качан гүлдөдү? Гүлдөгөнүгө 3-4 күн болуп калды буну. Азыр этте көрүп турасыздар, арылар жык келген. 3-4 күн болду, значит, бул 18-немелерде гүлдөгөн, марттарда гүлдөдү дагы ушундай. Энди пышыш алгындагасы мөөнөтү бахар менен почти что бирдей эле неме экен, бышып калат экен. Эң эрте бышкан сортторго кирет экен. Майский. Майда бышкан сорттор менен тең бышып калат. Калибровкасы дагы чоң эле экен мунуку. Катуулугу боюнча венгерский менен эле барабар эле экен. Катуулугу боюнча. Былтыр мөмөсү эң чоңу. Размерге салып көрдүңүздөрбү? Салып көрдүк. 32 32 чейин кеңири неме. 32 чейин барды, Бар 32.
Муну Испанияда көрүп жүрөбүз. Кээ бир багбандар муну 42-ге чейин жетишкендиргендер бар экен да. Чындыгында чоң болуптур булар, 38 болуптур. Демек ошого чейин жеткирсе болот экен. Болот, жеткирсе болот. Енді бұл біздің жер өте шағал бұл жерлер. Арықта ошон үчүн біз постоянно удобренияны беребиздан, жалбырактардан беребиздан карайбыз. Енді Руслан айтмакчы, бардык сорттарды караган адам неме болот. Канчалык жакшы карасаң, ошончолук калибровкалардан чоң болот. Руслан, кийинки суроо сага болсун. Бул Royal Tega'ларды биз кайсыл подвойдо, тамырда? Кайсыл тамырда? Сунуштасак болот. Мисалга Royal Tega өзүнө чаңдаштырат экен, демек өзүнө чаңдаштырган гиластар көп болот. Кайсыл подвойго кылсак таштуу жерлерге? Эми негизи эле дүйнө жүзүндө гиляс черешня, черри деп коебуз. Эми мунун бир 10дон ашык тамыры бар. Кара гиляс, Маголевка, VCL2, Гизелла, Максима, Адара, ушул сыяктуу кете берет. Негизи гилястын тамырлары көп, кольт тамыры бар. Бардык тамырдын өзүнүн баягы отура турган жери бар да. Он келген эле баягы тамырды алып келип туруп кыйыштырып, ошол жерге эге беришибиз туура эмес. Бул биздин максатыбызга, анан жерибизге жараша тандалат. Максатыбыз дегенде буну биз буну Европада, Испанияда же болбосо кээ бир баягы өнүккөн мамлекеттерде именно Royal Tega сортун теплица үчүн чыгарышкан негизи. Royal сорту Американын группасы негизи, анан бул сорту теплица үчүн чыгарышыптыр. Теплицанын ичине Гизелла 5, Гизелла 6, баягы чиста Гизелла 3 тамырларына кыйыштырып, эгерде биз бак кылган болсок, бул биз эрте чыгарып туруп, ушул убакка, мисалы, марттын аяктарына гилясты чыгарса болот. Бул учурда гиляс аябай кымбат болот. Анан баягы таштак жерлер болсо, ушундай адыр жер, таштак жерлер болгон болсо, Баткен ушундай жерлери. Максима, Адара, анан Маголевка ушул 3 тамырга биз коркпостон кыйыштырып бак кылсак боло берет. Ушул тамырларга таштак жерлер болгон болсо. Анан бул себеби бул тамырларга бирок биз сууну көп берген болсок, куратып алабыз. Баягы көлдөтүп берген болсок. Анан баягы суусуз сразу күндө сугарыш керек болгон топурактарга Максима, ушул Адара, Маголевка тамырлары жакшы отурат. Бирок Маголевканын кээ бир минус жактары деле бардыгы билет. Анан баягы биз көчтүү топурак деп коебуз. Нымдуу, борпоң, кунардуулугу жогору, баягындай кунарсыз эмес, кунардуу жерлер болгон болсо, ошол жерлерге VCL2де, кара гиляста биз ошол подвойлорго ошо кыйыштырылган баягы Royal Tega сортун кылсак болот. Бул Royal Tega'нын ысык жерлерге эле эмес, бардык жерде жетиширсе болот экен да. Салкын жерлерде деле жетиширсе, каттуулугу жактан, башка жактан өтө жакшы сорт экен. Себеби бакар деле болуп атат да, көлдө. Эми бардык жерде эгип туруп сатса, бул каттуулугу жагынан башка жактан өтө жакшы, универсалдуу бир сорт экен да. Рахмат, Руслан. Урматтуу багбандар, сиздер комментарийдин астына жазып коюңуздар. Биз ийрип отуруп, мандашты токунуп отуруп, подкастты кеңири алып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Кайсыл суроону бербей кеткен болсом, кайсыл суроо сиздерди кызыктырып аткан болсо, комментарий астына жазып коюңуздар. Мен күчтүү агрономдордун секретин калтырбай ачып бергенге аракет кылайын. Толоева, кече суук болду. Суук болду. Бизде кар жаады, кадимкидей, көп жерде кар жаады. Сууктан кантип алып калдыңыз буларды? Бул негизи сууктан кийин гүлдөдү. Сууктан кийин гүлдөдү. Сууктан кийин гүлдөдү. Бирок ачып калды эле да берки немелерин. Жок, ачелегеде. Ачелек беле. Ачелегеде дагы сууктан кийин гүлдөдү. Кийин дагы бир сөз, былтыры туугандар айтышты. Ушул Royal Tega'ны түшүмүнү көрсөтпөдүңөр деп. Кардарга биз айттык эле. Ушул немени тартып алайлы видеого деп кетсек, келгенге чейин ашарчыларды жыгап кептир дагы бир күндө терип алып кетип калыптыр. Бир күндө терипчи. Көрсөтө албай калдык. Ошону көрсөтө албай калдык. Быйыл толугу менен көрсөтөбүз деп турам. Ошол терилип аткан немесини көрсөтөбүз, бышып жатканын көрсөтөбүз, баасыны да бардыгын көрсөтөбүз деп турабыз. Секрет болсо, былтыры жакшы баада сатылды окшойт. Былтыры 350ден кетти. 350ден кетти. 350ден кеттиден өзү терип алды. Азыр бул бактарга канча жыл болду ошондо? 4-жыл болуп атат быйыл. Быйыл 4-жыл кетти. Жалбырак жыл ошондо. Жалбырак жылы болуп атат. 4-жыл. Royal Tega'ны эккен
Менен таанышканбыз айттым го мен ошону. 4 жыл болду да Руслан менен Таанышканыңыздар. таанышып иштегенбиз. Бул сорт башка сорттордон баккандан айырмасы барбы жокпу? Айырмасы бар бунун. Айырмасы бар. Буга канчалык көп берсең ошончалык Түшүмдүү жакшы боласың, экен. Түшүмдүү боласың. Канчалык көп берсең дагы аздык кылат деп ойлойм. Былтыр келгенде ушул сортто көрсөк мөмө жок. Анан кийин кызык да. Мөмө жок. Анан бирок ушундай бутакты көтөрсөң астына бекитип алат экен да. Көтөргөндө астында жык мөмө болот экен ушундай, Өзгөчөлүктөрү, дагы бунун кандай өзгөчөлүктөрү бар бул сорттун? Десең Руслан мунун өзгөчөлүгү кандай? Эң бир жакшысы Өзгөчөлүгү өзүнү өзү чаңдаштырат экен тууганда. Бизге негизи ошол керек да. өзү өтө чаңдаштырат экен дагы. Калибровкасы да канчалык баксаң ошончо калибровкасы чоң болот экен. Өзгөчөлүктөрүнө дагы Руслан сен айткандай да бунун энелик гүлдөрү бар экен, аталык гүлдөрү бар экен дагы. Энелик гүлүнүн Аталык гүлдөрү ошон үчүн бул өтө чаңдаштырууга өздөрү кеңири чаңдаштырат булар. Анан дагы бир суроо. Баягы Роял Тиаго коштук, кош мөмө көп болуп калат деген суроону да беришет да. Бул канча пайызын немеге чыгарып коюшту? Экспортко кетпей калды. Андайы дагы болду. Бирок ошонусуна дагы калды немеси. Калтырган жок. Анда саттыңыз. Себеби дегенде ошол Дагы товарный види дагы жакшы экен мунун. Өтө сонун товарный вид. Анан кийин Азыр мен азыр ушул гүлдө коштукту көрүп турам. Мунун пайда болуп калган себептери эмне себептен ушундай коштук болуп калат? Эмне себептен коштук болуп калат? Эми мынабы гиляста эң эле баягы товарнитти бузган, брак кылган гиляста бул коштук эң чоң бул гилястын минус жагы. Бул кээ бир сорттордо өзүнүн арагынан бир 5%, 10%га чейин болот. Бул табигый көрүнүш. Бирок негизги бир себеби биз окуганда эме болгон. Бул гилясты терилет. Терилгенден кийинки учурда күн ысык болот. Күн көп ысыганда баягы кийинки жылкы баягы гүлдөй турган бүшүрлөр, мөмө бере турган бүшүрлөр күнгө каттуу стресс болгондо, күн катты кысканда дагы бул кийинки жылга кош болот. Анан ошол учурда биз суудан тартып койгон болсок каңтарабыз деп. Ошол моментте дагы бир 30-40 күн, бир айдын тегерегинде убакыт бар экен. Ошол моментте биз буларды сөзсүз этияттап ойлоп, суудан калтырбай жакшы карашыбыз керек экен. Анан мына мен байкаган нерсем жүрүп өзүн өзү чаңдаштырган гилястарда баягы энелик ортодогу жашылы баягы аталыктын ичкерисинде болуп турат экен да. Өзүн өзү чаңдаштырган гиляс болгон болсо бул жашылы өдөгө чыгып алат экен. Бул дагы бир Аллахтын бир жараткан кудурети, өзүн өзү чаңдашып дагы. Ал өзүнүн чаңы түшсө деле бул плюс-минус болуп туруп түртүлүшүп тура берет. Чаңды кабыл албайт да. Бирок өзүн өзү чаңдаштыргандыгы үчүн энелик ылдый да сразу эле чаң кирет дагы. Зигота пайда кылып бул жерде эме боло берет. Мөмө пайда болот. Мөмө пайда боло берет. Анан дагы бир суроо Толобаева сизге. Толобаева. Эми сиз мына практикада биз эми баягы айтканда экспортко ылайык деп туруп, ушунун мүнөздөмөсүндө кандай жазылса ошону айтып берип атабыз. Биздин айтканды сиз тастыктап, мунуке кетти дегениңизден кийин гана эл ошого карап туруп мамиле болот да, ушул гиластын сортуна же болбосо мөрүктүн сортуна дегендейчи. Азыр эми биз катуулугу мунун кээ бир жерде 58, кээ бир жерде 60 болуп атат, 60 болуп атат. Мына ушул сорттун катуулугу боюнча экспортерлор кандай, баягы сабагы кыска экен, же болбосо жумшактыгы, каттыктыгы боюнча эмне деп атышат буга? Бул катуулугу өтө жакшы эле экен мунукучу. Бахарга караганда бул өтө жакшы экен. Эч кандай проблема жок муну сатыштачы. Азыр мына ушул сабагы
2 сантиметрден узуnuраак. Ал сабак боюнча айтып кетсеңиз. Сабагы мурда билесиз да, эми 2 эле класс болгон. Бирөөсү бакары болду, бирөөсү валовой болду. Дагы анан валовойдун бакардын сабагы ушундай кыска болгон үчүн жумшак классты дан албады. Ошол бизге буяка сиңип калды да, бул сабагы кыска болсо базар албайт деп. Сабагы кыска боюнча айтсаңыз. Сабагы бунун биринчи, экинчи жылдары салганда 1,5 сантиметрге чейин эди сабагы. Ооба. Жыл өткөн сайын уже сантиметрден кошулат экен буга да. Сабагыга кошулат экен буга. Жыл өткөн сайын кошулат экен сабаг. Жылдан жылга кошулат. Конечно, кошулат экен. Ооба. Анан Руслан бул сабагы кыска же узун боюнча. Ошол эле суроо. Сабагы кыска же узун боюнча, сабагы кыска узун. Биз дагы эми университетте окуп атканда сабагы кыска узун боюнча көп суроо бергенбиз. Негизи сабагы жоон болуш керек экен да. Жоон болуш керек. Сабак баягы ничке болсо да сабак узун болуп туруп кээ бир сорттор бар мисалы, ничке болгону. Ошолор деле сакталышы начар экен, тергенден кийин бир аз балакай келипчи. Бирок сабак узун кыскасы бул жерде эч кандай роль ойнобойт. Албетте бул сорттун үзүлгөндөн кийинки раф өмүрү дейт, үзүлөт. Анан барып туруп баягы клиенттин оозуна барганга чейинки аралык канча убакка чейин созулат да. Ошол нерсени да эсептесек чыгат да, бул сабак узун кыскалык деген эч нерсе эмес да. Бул мааниге эмес. Сиз айткандай илгери сабак узун валовый болгон, ал каттык болгон, сабак кыска бакар болгон, ал жумшак болгон. Ошон үчүн клиенттерибиз сабак узунбу деп сурай беришет. Ошодон. Бул экөөңүздөргө эле суроо экөө. Мына ушул жаңы сорттордун көпчүлүгүн кайсыл формада өстүргөнүбүз макулураак? Жобелетби, KGB же жаңы келаткан степ лидерби, же болбосо муну кадимки өзүбүздүн чашкабы? Эми тергенге оңой кылып кандай кылсак, канчага канча тиксек? Менин суроом ушул азыр тигүү схемасы боюнча да кайталап кетейин, көрүүчүлөргө аныгыраак болсун. Муну азыр канчага канча тиктиңиз? Көрүп турасыздар, мына 5ке биз 3 экенбиз мына. Кеңири болот экен, формасыны дагы көрүп турасыздар мына. Бою деле тергенге жерден кең, ооба, кеңири терилет, жерден эле терилет булар. KGB дагы боло берет, чашкаян боло берет негизинде. Руслан, толуктап кетесиң да, кандай кылсак болот буларды? Эми бул форма берүү боюнча өтө эле мындай бизде эмелер көп да, себептер көп. Кандай форма бериш керек? Бул биринчиден климаттан көз каранды. Ал жерде эми салкын жер болгон болсо, ал жерге сөзсүз 1 литерный форма керек болот. Күн ысык жерде чашка же наоборот болуш керек эле. Бул точно болот. Анан эми тамырдан да көз каранды, подвойдон. Биз гизелла тамырларында эч кандай чашка бере албайбыз. Буга 1 литр форма берилет. Анан баягы күчтүү өскөн тамырларда, буларда испанский кус же болбосо KGB формасы бергенибиз жакшы. Эми негизгиси буто форма берүүдө терген ыңгайлуу болуш керек. Мөмөнүн калибры чоң болуш керек. Күн бардык жерге бирдей тийиш керек. Анан шамал өтүп туруш керек. Ошол 4 логиканы биз өзүбүз сактап алган болсок, ким каалагандай форма берсе боло берет. Эми эң негизгиси ошол качественный, сапат менен болсак болду да, ошол жерденчи. Толбой аба, кийинки сурообуз сизге берейин. Күн бүтүп келатат. Эгер дагы жазгы кечки сууктар кайтып келсе, буларга кандай чара көрүш керек? Эмне чачыш керек? Кантип сактап калса болот? Же булар суукка туруктуу болобу? Өрүктөр эмне болот? Деген эми бардыгында кооптуулук бар да. Эртеги ушкан сорттордо ушундай кандай кылса болот? Көрүп турасыздар, негизинен булар суукка өтө чыдамдуу булар. Өтө чыдамдуу. Кар жааганда да көрүп жүрөбүз. Ооба, чыдамдуу сорт экен да. Ошон үчүн эч кандай биз немелерди от жакпайбыз, араларына эч кандай иштерди деле кылбайбыз. Негизи агротехниканы убагында жүргүзүп туруп, удобренияларды убагында берсе, суукка дагы чыдамдуулук немеси проценти жогорулайт негизинен. Андай кылабыз. Дагы суроо, буларды өзгөчө багасызбы же кадимки өзүнүн гиластардай багасызбы? Өзүбүздүн ошол валовойларды, бакаларды кандай баксак булардан эле ошондой эле багабыз. Ошондой эле. Агротехникасынан кыска сөз болсо сизде.
акыркы сөз болсо, акыркы сөзү. Акыркы теманы бүтүрсөк, себеби азыр уже караңгы түшүп калат да. Эми эмне болсо дагы азыр баягы жыл өткөн сайын сорттор жаңы чыгып атат. Сортторду болушунча эми заман каяка баратса, биз дагы ошол жака барышыбыз керек. Чоң атабыз Жигули минген, Волга минген деп биз дагы ошол жүрө бербешибиз керек. Ооба. Жаңы машиналар чыгып атат, биз дагы ошону мингендей эле жаңы сортторго өтүшүбүз керек. Жаңы сорттор бул жөн эле нерсе эмес, бул жашыл фабрика дейбиз. Бир коммерческий бир сел максатында өстүрөбүз буларды буюрса. Негизи ошол жаңы сортторго өтөйлү, жаңы көчөттөргө өтөйлү, билгенибизди үйрөтөйлү. Дайым эшигибиз ачык, телефонубуз деле ар дайым иштейт, колдон келсе жооп берип атабыз. Дайым ушул Кыргызстан эле ким чакырса барып консультация берип жүрөбүз. Билбегенибиз дагы ким үйрөтөм десе, ага деле үйрөнгөнү биз дайым даярбыз. Ушундай ачыкпыз бардыгына. Толбой акыркы сөз сизде болсун. Эми сөздөрдү бардыгын Руслан сүйлөп бүттү. Биз негизи билгенибизди бардыгын биз айтып атабыз элгечи, сунуштарды берип атабыз, агротехникасыны дагы айтып атабыз да, тамчылатуу жөнүндө дагы рекомендацияларыбызды, сунуштарыбызды да берип атабыз, жардамдарыбызды да. Негизи биз өзүбүздүн рыногубузда, Россияда, Казакстанда, ошолордун рыногунда биздин өзүбүздүн ордубуз обязательно да болуш керек да. Биз ал жерде рыногубузду алдырып да койбошубуз керек. Гилястан, өрүктөн негизинен мөмө жемиште биздин Кыргызстандын орду брендибиз обязательно да болуш керек. Биз рынокту эч качан алдырбашыбыз керек. Рынокту алдырбасак биздин элибизге, мамлекетибизге салыктар түшөт. Элибиз байыйт, мамлекетибиз байыйт. Бул деген сөз элдин жашоо деңгээли, элибиздин, мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугу сөзсүз бизде болуш керек. Ансыз биз өзүбүздү керек болсо ансыз ал иштерди аткарбасак, биз өзүбүздүн рыногубузду Өзбекстан менен Тажикстан чет өлкөнүкү эмес, өзүбүздүн рыногубузду биз алдырып коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым инновацияда жаңы сортторду эгип туруп, жаңы сорттор менен алдыга жылышыбыз керек. Руслан, силер дагы бизге элдерге жардамыңарды аябагыла берип тургула келгениңер үчүн силерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу туугандар, эң бир туура нерсени айтты. Сортту тегерден мурда эң биринчи биз өз базарыбызды аныктап алышыбыз керек. Буюрса биздин өзүбүздүн базарыбыз бар. Биздин рынок бош турат. Буюрса ошол жерлерди өзүбүз ээлейбиз. Өзүбүздүн местабыз бар, ордубуз бар дегендей. Бизде сорт тандоо боюнча, тамыр тандоо боюнча агро лидерге кайрылсаңыздар, колдон келишинче кеңешибизди айтабыз, барабыз, көрөбүз, жериңиздерди көрүп, жериңиздерге жараша, ошол жердин шартына, микроклиматына жараша, деңиз деңгээлине жараша эсептеп туруп, өзүбүздүн кеңешибизди бере алабыз. Сиздер менен Бак Өстүрүү Кыргызстан каналы болдум. Бизде конокто агрономдор Толубай Жалелов жана ошондой эле Руслан Бекназаров болду. Эгерде мен бербей калган суроолор болсо, комментарийдин астына жазып коюңуздар. Бактын астында мынакей жаш бакта жаңы сорттордун арасында бир аз азын-олак контент болду. Сиздер менен биз биргебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.